Саламатсыздарбы, эфирде кабарлар маалымат программасы, аны менен мен Адина Досумбетова тааныштырам. Алгач программанын негизги темаларынан кыскача. Шашылыш билдирүү, сел коркунучу күч. Жалал Абадта мектеп менен бала бакча жетишпейт. Муктаждык качан чечилет? Лейлекте күнөз кана түшүмүнө кызыккандар көбөйдү. Кирешелүү тармактын күнгөй тескейи. Ысык көлдү сактоо баарыбыздын милдетибиз. Президенттин аймактагы иш сапары. Индиядагы шамал 100 кишинин өмүрүн алды. Каза болгондордун саны дагы көбөйүшү мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Анда 6-7 майда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал экени айтылат. 6 майда Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында, 7 майда түнкүсүн Ысык көл облусунда жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Мындай аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин, жайытта мал кармоону кыйындатат. 7 майда нөшөр жаанга байланыштуу Ош жана Жалал Абад облустарындагы дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Жалал Абад шаарына 5 мектеп жана бала бакча жетишпейт. Анын айынан өспүрүмдөр окуган билим уяларында балдардын саны нормадан ашып кеткен. Маселен, шаардагы Бекмамат Осмонов атындагы гимназия 840 орунга ылайыкташса, учурда андагы окуучулардын саны 2 эсеге көп. Ошондой эле көрүнүш бала бакчаларда дагы байкалат. Орун жетишсиз болгондуктан жеткинжектер 3 нөөмөт менен билим алышууда. Бул көйгөйлөр качан чечилет? Кабылбек Көчкөнбай уулу жоо издеди. 2ден отурса сону болот эле. Мындай тилек бул мектептин башталгыч классында билим алган ар бир окуучусунда бар. Анткени 1-класста аяктап жаткандардын өзүндө эле 6 класс болсо, алардын ар биринде 40-тан 60-ка чейин бала билим алууда. Дал ушундай көрүнүштү 1-4 класстардын баарысынан эле көрүүгө болот. Менин классташтарым көп. Окуп жаза атканда кыйналабыз. 2де күнүн отурсак жакшы болот эле. Мектептеги класстык бөлмөлөр 25-30 балага ылайыкташып, бир партага 2 гана бала отурганга болот. Бирок окуучу көп болгон үчүн аргасыз 3төн отургузууга туура келүүдө. Аталган мектепте көйгөй муну менен эле токтобойт. 1-класстан 4-класска чейинкилер көп болгону үчүн 3 нөөмөт менен билим алышат. Жазындасы күн узак болуп билинбеген менен, кышкысын караңгыга же суукка калып бир топ кыйналышат. Бүгүнкү күндө чынында мектепте балдардын саны көп. Өзгөчө 1-4 класстын окуучулары. 1-4 класстын окуучулары 32 класс комплект. 3 сменада билим алышат. Калган 5-11 класстар 2 сменада билим алат. Билим уяларындагы мындай көйгөйлөр менен жеринен таанышууга барган Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттары да мектеп бала бакчага болгон муктаждыкты жоюу зарылдыгын белгилешет. Деген менен маселенин баары каражатка барып такалат. Бюджеттин таңкыстыгына байланыштуу мына быйылкы жылы өзүңүздөр билесиздер 2 миллион сом акча каражатын бөлүп бергенбиз. Жаңы бала бакчаны бүтүрүү боюнча быйылкы жылы ошол 2 миллионго фундаменти коюлуп өтөт. Азыр биз ойлонуп турабыз. 6 айдын жыйынтыгы менен балким ушул баягы имараттын үстүн көтөрүп чатырын жапканга акча каражатын карап берсек деген ой пландарыбыз бар. Жалал Абад шаарында жыл сайын мектепке баруучулардын саны 1000ге көбөйүүдө. Ал эми бала бакчага болсо жылына 300дөн жеткинчек кошулат. Ошондо соңку 3 жылда билим уясына баруучулар 4000ге көбөйгөн болсо, бул убакыт аралыгында болгону бир мектептин курулушу аяктап, бала бакчанын курулушу башталган. Жылдан жылга балдардын саны албетте өсүүдө, бул жакшы көрүнүш. Бирок мектептердин саны ошол эле боюнча турат да. Бизге жаңы мектептин имараттары зарыл. Бир класста баланын саны 30дан эле болуш керек. Кээ бир учурда бизде андан ашык балдарыбыз бар, класстарыбыз бар. Жеңиш кичи шаарчасында дагы акча каражатын карап бериңиз. Ал жерде бир да мектеп жок. Биринчи жолу быйылкы жылы мына 24,5 миллион сом акча каражатын карап бердик. Быйылкы мына азыркы убакта тендер бүтүп, ушул фирмалар катышып, быйылкы жылга ушул мектепти аягына чейин чыгарып, жаңы мектеп ачуу боюнча иш-чараларды өткөрүп атабыз. Бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында 20 мектепте 22 000 окуучу билим алууда. Ал эми жалпы 22 бала бакча болсо, аларда 4000ден ашуун жеткинчек тарбияланып келет. Учурда курулуп жаткандарын эске албаганда, шаарда дагы 4 мектеп жана 4 бала бакча куруу зарыл. Бирок алар качан башталат азырынча белгисиз. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Шайыр Зайырбек уулу, Жалал Абад шаары. Ош облусунун Ноокат районундагы мектептерде компьютердик жабдуулар жетишсиз. Ар бир мектепте бул жыл менен 10 же 20дай гана компьютер бар.
Бирок алардын дагы эскилиги жетип, 1-2 өсү гана колдонууга жарактуу. Мунун айынан окуучуларга информатика сабагынан толук кандуу билим берилбей, техниканы өздөштүрүүдө аксап жатышат. Теманы Нуржамал Баргыбаева улантат. Эскилиги жеткен компьютер, тамтыгы чыгып, араң колдонууга жарап жаткан процессорлор. Бул Ноокаттагы Байыш орто мектебиндеги информатика сабагынан колдонулуучу техникалар. Бир саатта болжолду 30га жакын окуучу билим алыш керек болсо, а бул жерде болгону 3 гана компьютер иштетилет. Компьютерлер 30 жылга чукул убакыттан бери колдонулуп жаткандыгына байланыштуу көп учурда бузулуп калат. Ошондуктан информатика сабагын теориялык негизде өтүүдөн башка шарт жок. Мунун айынан окуучулар компьютердик программаларды өздөштүрүүдөн аксашууда. Бардыгына жетиштүү болсо биз үйрөнүп бүтмөкпүз бардыгын, бирок сабактан тышкардагы эжекебиз кружок ачкан, ошого каалоочулар катышып, азыркы учурда үйрөнүп жатабыз. Ал эми ушул мектепке жаңы компьютерлер келсе жакшы болмок. Аны дегенде биз жаңы компьютерлерди көрө элекпиз, жана иштеткенде азыр жаңы компьютерлерди билбейбиз. Ушул көп жылдан бери ушул эски компьютерлер менен гана иштеп келебиз. Ал эми Алтын Казык орто мектебинде дагы ушундай абал. Жалпы 17 компьютер болгону менен анын 7си гана колдонууга жарактуу. Мындан улам бардык окуучуларга аз да болсо компьютерди өздөштүрүүсү үчүн 2-3 мүнөттөк кезек менен отурушат. Ошондой эле интерактивдүү досканын жардамы менен билим берилет. Жума эми 7-8 9 класстарга информатика предмети киргизилген. 7 класстарга жумасына 1 саат, 9 менен 8ге 2 саат. Эми азыр эмне дейм, компьютер көп болсо бизге да жакшы билим сапатын жогору болгонга керек. Азыр мына ааламдашуу мезгилинде, ааламдашуу заманында 21-кылым компьютердин кылымы дегенде ар бир балага өзүнчө жекече компьютер болсо да бизде эң сонун болмок. Ноокат району боюнча жалпы 113 мектеп бар. Райондук билим берүү бөлүмү булардын 96% компьютердик жабдуулар менен камсыздалган деп билдирет. Деген менен техникалардын көбү эски. Алды 90-жылдардан бери пайдаланылып келүүдө. Билим берүү министрлиги тарабынан Борко лицейине 20 компьютер, Мамутов мектебине 20 компьютер сертификаттары келип атат. Булар да болсо биздин компьютер болгон талабыбызды аткарып атат да. Эми камкорчулар кеңештин аркасынан дагы компьютер алып атабыз. Булар бир топ жакшы эле болуп калат. Техникалык жабдуулардын тартыштылыгынан бүгүн жогорку кеңештин депутаттары кабардар болушту. Тактап айтканда билим берүү мекемелерин кыдырып чыгышты. Мында жетишсиздикти аз да болсо жоюу үчүн заманбап компьютердик жабдууларды белекке беришти. Азыр кыймылдар жакшы. Анан бардыгы каражатка такалды. Ошол каражат баягы эле бюджет, баягы эле спонсорлор, баягы эле грантовый средства ошол бардыгыбыз ошо аракетибизди кылсак, ошондо кыйла мына кырдаал өзгөрөт эле да. Эл өкүлү мындан сырткары мугалимдердин үнүн угуп бир канча маселелерди тизмектеп кайтты. Негизинен айлык маянанын аздыгы, салыктардын көп болуп жаткандыгы айтылды. Эми депутат бул жагдайларды билим берүү министрлигине жеткирип, жогорку кеңештеги жыйындарда талкууга алып чыгат. Нуржамал Баргыбаева, Кымбатбек Абисамат уулу, Ынтымак. Өлкөнүн эң алыскы аймагы болгон Лейлектин Көкташ айылында биринчи жолу күнөскана курулуп, сынуудон өттү. Жери дыйканчылыкка ылайыкташпаса дагы тынымсыз аракеттин арты менен мол түшүм алган дыйкандар бар. Киреши мыкты болоорун билген электиктерде дыйканчылыкка болгон кызыгуу күчөгөн. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Феруза Аскарбек кызы айтып берсин. Кышы суук, жазы салкын тоо арасындагы Лейлектин Көкташ айылында калктын басымдуу бөлүгү мал чарбачылыгы менен алектенишет. Суга суунун жетишпестигинен, эгин талаалардын жоктугунан дыйканчылык өнүккөн эмес. Ошентсе да электиктерден эң алгач болуп Кенжебай Дүйшөбаев дыйканчылыкка кол урап, күнөскана курду. Бир жыл ичинде 2 жолу түшүм алып, жыйынтыгы жаман эмес дейт дыйкан. Бадырыңдан түшүм алдык. Бадырың тез болду, бирок анан арада бизде кичине суук болуп калып, кичине ооруга чалдыктырып коюп, анан кайрадан отурганга туура келди. Биринчи жылы биздики эми биринчи жылы кылып атабыз бул ишти. Сырттагы дыйканчылык бөлөк, теплицанын ичи бөлөк болот экен. Бизде катык суук болот, 23 градуска чейин чыкты. Биринчи жолу күнөскана иштетип жаткан дыйкан помидор бадыраңы өстүрүп көргөн. Алгачкысы гүлүн эрте төгүп түшүмүн албаптыр. Айыл деңиз деңгээлинен 1800 метр бийиктикте болгондуктан климаты салкын келип, күнөскана көп жылуулукту талап кылат экен. Экинчи түшүмү мол болуп, ар бир түп бадыраңдан 10 килограммга чейин түшүм алган. Кудай кааласа, быйыл толук актабаса эмки жылы актап прибылга чыгам. Быйыл эми кичине шашып калдык. Конденсерлер эме коюш керек экен, темпераны бирге кармаганга биз биринчи жылы кичине шаштык. Бирок эми быйыл дагы ремонт кылабыз деп азыр дагы кичине кемчиликтерибиз бар, шолорду толуктасак. Кудай кааласа эми
чыгып кетебиз деген оюбуз бар. Дыйкан күнөскана куруу үчүн 450 000 сом сарптаган, эми үзүрүн көрө баштады. Ал алган жашылчаларын Испана базарларына жана айылдаштарына өткөрөт. Жергиликтүүлөр жашылча өспөгөндүктөн шаардан гана сатып алышчу. Эми алыс барбай, айылдын өзүнөн дүң баада алып жатышат. Күнөскананын натыйжалуулугун байкаган айылдаштары да бул тармакка кызыктар экендигин айтышат. Адамдардын мыйманы келет, башкасы келет, ошого кичине 5 келе, 2 келе, 1 келе алып турат. Жакшы экен. Мунан кийин көбөйсө болот. Пага 1 жыл болуп атат. Быйыл кыш жаз эрте келип, кар жаап кичине кыйынчылык болду, бирок мунан кийин дагы парникти көбөйсө болот. Ар бир үйдөн жок дегенде бирөө, экөөдөн шаарга, чүйгө көчүп барып үй ал жаш жигиттер дагы жакшы жашайын дейт да. Парник болуп атат да азыр. Ушул эксперимент катары болобу болбойбу деп. Мындан дагы эл кызыгып атат, көбөйтүшкө да, Кудай кааласа аракет кылып жасаса болот экен. Айыл борбордон 1100 чакырым аралыкта жайгашып, Тажикстандын 10дон ашык айылы менен чектешет. Тоо арасында жайгашкандыктан эгин талаалары жокко эсе. Андыктан айылдыктар гектар жерди сууну талап кылбаган кирешелүү күнөскананы колго алганы турушат. Сумбул айыл өкмөтүнүн Көкташ айылында учурда 600дөн ашуун кожолук бар. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил, Ынтымак, Лейлек району. 79 жаштагы Мария Гаврилова жылуулук камсыздоо ишканасына жөн жерден акча төлөгөнүн айтып нааразы. Анын айтымында үйүндө жылытуу системасы жок, бирок ай сайын эсеп дүмүрчөгү келет. Аскар Шакиров көчөсүндөгү 11 көп кабаттуу үйүндө 2014-жылы жылытуу системасы орнотулуп, Гаврилова жашаган батирге туташкан эмес. Теманын чоо жайын Чынарбек Алипбек уулу изилдеди. Ош шаарынын тургуну Мария Гаврилова өзү жашаган батирде жылытуу системасын койдурган эмес. Бирок 2014-2015 жылы жылуулук камсыздоо ишканасына 3000ден ашык карыз экендиги тууралуу 2016 жылы эсеп дүмүрчөк келген. Квитанция пришла в 16. Квитанция мага 2016 жылы келди. 2014-2015 жылдары эч кандай эсеп келген эмес. Мен жылуулук ишканасынын имараты каерде жайгашканын да билбейт элем. Анан эле 2 жыл мурда жылуулукка болгон карыз 3760 сом деп келди. 560 за отопление. Мария айым аталган маселе боюнча өткөн жылы Ош шаардык мэриясына кайрылган. Атайын түзүлгөн комиссия арыздануучунун үйүн текшерип, чындыгында эле жылытуу системасы жок экендигин далилдеген акт түзүп берген. Бирок 2-кабаттан 4-кабатка жылуулук түтүк өткөндүгү тууралуу 10% гана сумма төлөй тургандыгын ачыкташкан. Батарея деп коебуз, түшүнүктүү айтылат. Үйдө баягы регистрлер коюлбаса, ал жерде стайка гана 10% акча төлөнөт. 10% акча төлөнөт. Мисалы, сен айткан 3-этаждагы жок болсо 10% төлөйт, 4-5 ушу болгон толук демесин төлөй берсе. Жылуулук камсыздоо ишканасынын адистери Мария айымдын абоненттик төлөмү мыйзам чегинде жүрүп жаткандыгын билдирди. 2014-жылы Аскар Шакиров көчөсүнүн 11 көп кабаттуу үйүндө жылуулук системасы жаңыланган. Контролер барган учурда ал жаран эшигин ачкан эмес. Жанындагы 2 жана 4 кабаттагы жылытуу системасы иштеп жаткандыктан Мария айымдын үйүндө да эсеп дүмүрчөк жазыла берген деп билдиришти. Мисалы үчүн декабрь айында 840 сом чыккан. Ошол айда январь айында 880 сом чыккан. Февраль айында 622 сом чыккан. Февральда келип Гаврилова Мария бизге арыз менен кайрылган учурда толугу менен үйүн текшерилип, ошодо айтылган сураныштар аткарылган. Жылуулук системасы орнотулган батирде 3500ден ашык эсеп келгени, үй ээсинин убагында арыз жазбаганы себеп болгон. Же болбосо контролер барган учурда эшигин ачып, шартты көрсөтүп койсо бул көйгөй болбойт эле дешет. Ошол 2014-жылдагы 3800 сом төлөнбөгөндүктөн быйыл апрелде туум 5657 сомго чыккан. Учурда жылуулук камсыздоо ишканасы ошол туумду кешип берген. Ал эми баштапкы 3800 сом үй ээси тарабынан төлөндү. Эми акчаны кайтарып берсин деп жаткан үй ээсинин талабын жылуулук камсыздоо ишканасы аткарылбасын билдиришти. Чынарбек Алипбеков, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Ысык көл бул бизнес же акча табуунун гана объектиси эмес. Эң оолу ал биздин жерибиздин баа жеткис бермети, баарыбыз аны аздектешибиз керек. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков Ысык көл облусуна болгон 2 күндүк жумушчу сапарынын алкагында тургундар менен жолугушуусунда билдирди. Анын айтымында эң биринчи кезекте жергиликтүү эл, андан кийин туристтер Ысык көлдүн экологиялык абалына кайдыгер карабай, аны сактоого болгон күч-аракетти жумшоо керек. Муну менен бирге Жээнбеков туризмди өнүктүрүү тармагында инфраструктураны өнүктүрүүнүн, жолдорду куруунун, сервис жана тейлөөнү жакшыртуунун маанисин дагы белгиледи.
Ынтымак улуу атамекендик согуштун ардагерлерин чагылдыруу темасын улантат. Ошол кандуу жылдарда Баткен шаарындагы Рахматовдардын үй бүлөсүнөн 5 тууган мекенди коргоого аттанып, апаттуу согуштан алардын экөөсү гана аман кайтып келишкен. Учурда алардын бири Ашир Рахматовдун көзү тирүү. Ал 98 жашка чыгып, бактылуу карылыктын доорун сүрүүдө. Азыр көрүү мүмкүнчүлүгү төмөндөп, өз алдынча кыймылга келбей калган ардагер менен Феруза Аскарбек кызы баарлашып келди. Бул үналгы 98 жаштагы карыянын эрмегине айланган. Угуу мүмкүнчүлүгү төмөн болгонуна карабай, өлкөдө болуп жаткан соңку жаңылыктардан кабардар болуп турат. Болгуңуз келсе, дал ошол тууралуу дагы анын ой пикирини уга аласыз. Ишке тутуу акылы бизден жакшы. Шаарды, любой шаарды, Ошту, Бишкекти немелерди айтсаң, полный көчөлөрдү, кайсы здание каерде турат, министерство полный айтат да. Постоянно жаңылыкты айтып турат, көрүп турасың. Немесе радиосу постоянно жанында. Ишке келсең ондай болот экен, мындай болот экен деп жаңыланууларды, бүт нерселерди айтып турат да бизге. Ашир Рахматов улуу атамекендик согушта мекенди коргоого салым кошкондордун бири. 1941 жылдын 22-июнунда СССР менен фашисттик Германиянын ортосундагы согушта Рахматовдордон 5 тууган аттанган. Арасынан экөө гана тирүү калган. Анын бири Аширова. Каарманыбызда кандуу апаатта денесинен түрдүү жарааттарды алган. Согушка катышып, кыштын күнүндөгү согушта жүрүп, тез эле ошол жерде жарадар болдум. Жарадар болуп Саратов шаарындагы госпиталда жатып, госпиталдан 42-жылы чыгып, 42-жылда Уральскийдеги формировочный пунктта 159-чу дивизияда даярдандык. Ашир Рахматовдун айтымында өзгөчө Сталинградтагы кармашууда партизандардын тайман бастыгынан Астрахан шаарын фашисттерден тазалоого мүмкүн болгон. Эл жери үчүн артка чегинбеген каарманыбыз бул жолкусунда экинчи жолу жараат алды. Кычындай жаштагы улан согушка жараксыз болуп калгандыктан 1944-жылы жеңиштин алгачкы үнүн угуп, аскер өз мекенине кайткан. Азыр жеңиш тууралуу ырларды укканда ошол кандуу күндөр эске түшөт экен. И пошел команда отбивать, перетанкиста, экипаж машины боевой. Улуу атамекендик согуштун ардагери, учурда 98 жашта, 5 уул, 2 кыздын атасы, 28 небере, 62 чебереси жана 2 кыбырасы бар. Бактылуу каарлыкта өмүр сүрүп жаткан ардагердин акыл эси, эс тутуму жайында. Бирок 10 жылдан бери көзү көрбөй бирөөнүн жардамында гана кыймылга келет. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен шаары. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Дагы башка кабарларды Ынтымактын сайтынан окусаңыздар болот. Ынтымак Чекит Кейри сайтында жаңылыктар кыргыз, орус жана өзбек тилинде жазылат. Алдыда ауа райы тууралуу маалымат. Саламатта калыңыздар.